Бүгүн ачык эле айтып коюшубуз керек. Могул жерде бир эмес бир канча чыңалууну башынан өткөргөн, болгондо да ошол чыңалууну түзгөн инсандар отурабыз. Чыңалуу болот. Болгондо да каттуу болот. Эмненин кесепетинен болот? Шайлоонун кесепетинен болот. Эмнеге ошондой болот? Себеп мыйзам бүгүн колго алгыс мыйзам. Бүгүн мыйзамда шайлоону борбордук шайлоо комиссиясы өткөрбөйт, шайлоону ГРЭС өткөрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы өткөрөт. Мураскер деген түшүнүк менен шайлоо өтө турган болсо, бир эмес канча кишиң талапкер болуп чыксаң дагы эч качан маңдайыңа жазылбайт. Атамбаев мураскер койбоймун. Мен кетем, калган эл чечсин дедиби. Эл шайлаган бийликке ишенип, ал ушул Кыргызстан тагдырын элдин өзүнө берип кетиш керек. Болбосо Атамбаев кээде мындай чын дилден кейит экен. Ал кейигени жакшы. Мен кетип калсам элди кимге калтыра? Кыргызстан эмне болот? Ат душу мындай кайгырат да. Анан 5 жыл, 6 жыл жакшы иштеп, жакшынака өткөрүп берсе Атамбаевдин миссиясы ошол болот. Анан президент келгени менен бизде саясий салт өзгөргөн жок. Анткени президенттин айланасында баягы эле эски адамдар келип калат. Бакиев келди, Акаевдин айланасында алар келди. Атамбаев келди, Бакиевдин айланасындагылар. Эң жакшылары, мыктылары эмес. Адам Кимсанбаев окшогон. Эң жанагындай кадбай болуп жаткандай омурткасы жоктору ошол жерге мындай келип калып атат да. Кичине омурткасы, эрки, өзүнүн ою бар адамдар четке чыгып калып эле, мына ушундай конформисттер келип мындай отуруп калып отурат. Мен ойлойм, ушул кийинки келе турган ушул президенттер эл алдында ушул бир иллюстрация жагындагын карап көрүш керек. Өтө мына Илим Карпбек окшогон, Абдил Сегизбаев окшогон, Сапар Исаков окшогон, Икрам Сатарыч окшогон жана башка ушул режимге эт бетинен кетип иштеп өзүнүн терс жактарынан көргөзгөн адамдарды жогорку бийлик органдарына кайра кайтып келбейт деген ушул президент мындай милдетти мен оюнча алсадан туура болот эле. Ошондо гана биз эски адаттарыбызды мындай токтотот элек. Келечектеги президент биротоло партиямдан кол үзөмүн. Керек болсо биротоло мен ушундан ары саясаттан кетемин деп убадасын бериш керек. Бүгүнкү форумга келгениңизге мен баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетемин. Себеби дегенде, бул жерде мондай карап отурсам, бир столдо отурбаган адамдардын баары чогулушуптур. Баардыгы бир максатта шайлоону таза өткөрүш үчүн, президенттик шайлоонун эртең келечегин аныкташ үчүн кайсыл бир деңгээлде салымыбызды кошобуз деп чогулганыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Себеби ушул жерде отурганыбыздын көпчүлүгүбүз кече бири-бирибизди камап, бири-бирибизди кууп, бири-бирибизге оппозиция болуп жүргөн адамдар. Мына ушул эң негизги өзгөчөлүк. 30 жылдан бери ар бир шайлоонун алдында ушундай форумдар чогулат. Баардыгы айтышат, таза шайлоо өткүзөбүз, таза шайлоого аракет кылабыз, тияк. Бирок эч качан таза шайлоо өтпөй келишти. Мен муну 2011-жылкы президенттик шайлоого кайткым келет дагы, сиздердин эсиңиздерге салып кетким келет. 2011-жылы негизги кандидаттардын бири болуп, мына ушул жерде отургандардан бир 3-4 отурабыз, чыкканбыз. Адахан Кимсанбаевич бар, мына мен бармын. Ушул жерде 2011-жылкы шайлоодо 100 миң деген, бир нече 100 миң деген адамдар шайлоого кире албай калды. Кимге чыгып айтты? Өмүрөк Ширкечевич бир ооз айттыбы? Айткан жок. Башкаларга айттыңарбы? Айткан жоксуңар. Себеби анда силер бир гана максатты көздөгөнсүңөр. Өзүңөр каалаган адамды президент кылып шайлап алабыз дегенсиңер. Мына ошол максатыңарга жеттиңер. Адамдардын укугун тебеленгендигин, шайлоонун туура эмес өткөндүгүн, канчалаган адамдардын шайлоого кире албай калгандыгын жана ошол жердеги адамдардын ыйлагандыгын бирөөң да айтып койгон эмес. Мына ошондо биз чыркырап калып кеткенбиз. Айтылган сөз жөн эле калбастан иш жүзүнө өтүш керек. Жөн эле форум өткүзүп койбостон, жөн эле сүйлөшүп койбостон биз иш жүзүнө өтүшүбүз керек. Анан өзүңө кээде ыңгайлуу болгондо иш жүзүнө өтүп, өзүңө ыңгайлуу болбогондо эл эмне болсо ошо болсун деп таштап коюп, шайлоочу эмне болсо ошо болсун. Бүгүн мага саясий жактан ушул жагы ыңгайлуу деп бурулуп кеткенди биз токтотушубуз керек. Ушуга чейин 3 кандидат президенттикке коем деп чыкты. Бирөөсү дагы бул жерде жок.
Аларга шайлоо таза өтүш керек эмес. Аларга шайлоонун өтүшү керек. Мына мураскерге каршы деп атасыңар. Мураскер ар түрдүү болушу мүмкүн. Муну дагы давай тактап алайын. Мураскер ар түрдүү болушу мүмкүн. Эртеге Алмаз Шашенов чыгып туруп, урматтуу туугандар, мен ушу көрдүм, жакшыны да, жаманды да көрдүм. Алды артын да көрдүм. Жакшы сүйлөгөн, жаман сүйлөгөндөрдү да көрдүм. Келгиле, өмүрө шишкешмишти, мураскер кылып алайлы. Бардык ушул шайлайды, десем эмнеге каршы чыгышыбыз керек? Же болбосо келгиле, урматтуу туугандар. Ушул адамдардын арасынан революция кылам дегендердин, элге чуркап иштейм дегендердин арасынан эң жакшы адамдардын бири ушу Адака Кимсанбаевич экен. Келгиле ушуну мураскер кылайлы, шайлайлы десе, эмне үчүн каршы чыгышыбыз керек? Ошондо урматтуу туугандар, мураскерге дагы өтө этият мамиле кылыш керек. Мураскер деген кайсы жактан чыгыш керек? Кимдер аркылуу чыгыш керек? Кандай адамдар мураскер болот? Ошону тактап алсак дагы жакшы болот. Бирок урматтуу мекендештер, биз саясий күрөштүн биринчи таягын туруп койдук. Эгерде ушундай форматта ушул саясатчылар, ушул граждандык коом элге айтып чыкканда мүмкүн жана референдум болмок эмес. Ушундай эле күч менен президенттик шайлоо өтөт. Операция преемник болбойт деген бул жомок. Бийликтин табияты ошондой. Кетип аткан бийлик өзүнүн ыңгайлуу, өзүнүн салтын уланта турган, өзүн ревизия кылбай турган күчтү алып келүүгө аракет кылат. Балким бийликте болсоңор сиздер да ушуну кылмаксыңар. Эки эле жол бар. Биринчи күчтүү граждандык коом. Түштүк Корея менен Францияда жакында шайлоо болот. Бирок шайлоого жеткенче эле эл электен өткөзүп, кээ бир адамдарды баш тартканга аргасыз калды. Аны граждандык коом болот. Экинчи жол мыйзамдык. Мыйзамдык жагына биз жетишпейбиз. Себеби майдан кийин биз шайлоо кодексине байланыштуу мыйзамдарды кабыл ала албайбыз. Азыр бул сиздер айткан мыйзам бир ай коомдук талкууда болот, андан кийин 2 ай калып атпайбы? Бир мыйзам жогорку кеңештен 3 окууда 7 комитеттен өтүш үчүн болжол 6 ай керек. Демек биздин бул айткан сөздөрүбүз, сунуштарыбыз моралдык, саясий, маалыматтык гана күчкө ээ. Мен бир 4 нерсени айткым келет, Экшимбаевич. Могу экинчи пунктта отцом нации деген сөздү алып салсак, Кыргызстанда пока отца нации нет, но главным арбитром нейтральная фигура быть деп. Экинчи пунктта. Үчүнчү пункт жана Чигеш айткан. Муну технологиялык жагынан ишке ашырыш кыйыныраак. Фальсификация болбодубу? Бирок автоматтык эсептөө менен биз бир кадам алдыга кеттик. Техникалык жагынан прогресс болду. Биз бөлөкчөй маселе коюшубуз керек. Ошого контрпрограмма. Ошону көзөмөлдөй турган полиграф таба алабызбы? Кыргыздын мыкты балдары ошолордун фальсификация кылып эсептеп чыга алабы? Анан ошону программа түзгөн операторлорду көзөмөлдөй турган балдар ГРЭС турат, ошого байкоочу кеңеш түзө алабызбы? 5 багытта болуш керек деп ойлойм. Биринчи техникалык көзөмөл, экинчи сөзсүз түрдө бийликтин өкүлү барат. Бир эмес экөө болушу мүмкүн, үчөө болушу мүмкүн, ар кандай маневрлар болушу мүмкүн. Ошондо административдик ресурстардын таасирин кантип азайта алабыз? Ушуга гана күчүбүз жетет. Андан кийинки криминалдык күчтөр, акыркы жергиликтүү шайлоону көрдүңөр. Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимкидей эле шайлоого катышып жеңип чыкты. Кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду, кээ бир жерде үзөңгүлөш болду. Андан башка жанагы Аслан Алиев кесиптешибиз айткан акча боюнча. Ушуга чейин канча акча сатылып атканын көрүп атабыз. Жергиликтүү шайлоодо да, шаардык шайлоодо да, жогорку кеңеш шайлоодо эч ким күрөштөн алып чыга элек. Бир факт болсо, калгандары куруп калмак. Башында эле бир талап койбойлу. Таза шайлоо болуш үчүн президент эмне кылыш керек? Парламент эмне кылыш керек? Өкмөт эмне кылыш керек? Борбордук шайлоо комиссиясы эмне кылыш керек? ГРЭС эмне кылыш керек? Коомдук күчтөр эмне кылыш керек? Бир беткей, ошону бир айдан кийин экеден сурайлы. Ушул форматтагы кездешүүнү мен системалуу болушун каалайм да.